кыздарыбыздын эң сүйүнүчтүү жана эң аянычтуу күнү, сүйүнүчү 11-жылы Кенедей кезинде келген кыздарыбыз бой жетип, 11-классты бүтүп, 16-жылы Зияшбектенов атындагы Кыргыз түрк лицейин ийгиликтүү бүтүп жатышат. Мен ушул кыздарыма, биздин алтында болгон кыздарга кааларым жашоодо эч качан мүдүрүшпөсүн, алдыда келе жаткан мамлекеттик экзамендерди эң жакшы бааларга беришсин, эмне ой тилектери болсо, кандай тилектери, кандай максаттары болсо ошонун баарына жетишсин. Дагы эмне десем, кыздардын ушул күн менен эле узап кетишпей, кыздар ынтымакта болушуп, кийин 5 жылдык, 10 жылдыктарда жолугуп, ар бир жылы эже агайларын унутпай келип турушсун. Ошо баарына кааларым ийгилик, ден соолук. Ушул бүгүнкү бүтүп аткан кечелер кут болсун демек үчүн жалпы Себаттын ушу лицейдин ага эжелерине мен дагы мындан аркы иштерине ийгилик каалайм. Ушундай биздин кыздар сыяктуу кыздарды дагы уядан учура беришсин. Баардын иштерине ийгилик, ден соолук болсун. Разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К 4 прибавить 2, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Урматтуу окуучулар, сабагыңар көңүлдүү өтсүн.
урматтуу окуучулар, сабагыңар көңүлдүү өтсүн. Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер, сүйүктүү бүтүрүүчүлөр, кадырман коноктор. Зияш Бектенов атындагы Сыкөл кыздар лицейинин 2015-2016 окуу жылында өтүп жаткан бүтүрүү салтанатына кош келипсиздер. Merhaba değerli velilerimiz, sevgili mezunlarımız ve saygıdeğer misafirlerimiz. Ziyaş Bektenov Sıkol Kız Lisesi'nin düzenlediği mezuniyet törenine hoş geldiniz. Салтанатты эки мамлекеттен, Кыргыз Республикасын жана Туркия мамлекетинин гимндери менен аткаруу менен ачууга сиздерди чакырабыз. Bu töreni iki ülkenin milli marşı ile başlamaya herkesi davet ediyoruz. Салтанатты ачуу үчүн сөз Зияш Бектенов атындагы Сыкөл кыздар лицейинин мүдүрү Кырогу Хамзат Экинге жана Кыргыз Республикасынын Ысыкөл райондук администрациясынын социалдык бөлүмүнүн башчысы Акматова Динара Санакуловнага берилет. Bugünkü tören açılış konuşması için Sıkol Kız Lisesi'nin müdürü Hamza Tekin Kuroğlu Bey'e ve Kırgız Cumhuriyeti'nin Sıkol ilçesinin vekili Dinar Hasankulov'una söz verildi. Urmattu Dinar Hasankulov'na, ata-anelerimiz, mugallim cemaatimiz, alıstan jakından kelgen konuktorubuz, jana bizdin süyüklü okuyucularımız. Bugünkü bizdin liseyimizin jakşı gününe hoş geldinizler. Köpçülük elge belgülü bolgondo ele, bizdin lisey 2004 yıldan beri özünün işmerdüğülügün körsötü gelecetat. Taktap aytkanda liseyimizin cüzü var. Okuda bolsun, olimpiyadalarda bolsun, jalpı respublikalık test türlerde bolsun, Katarlaş mektepler menen at salışıp, okuyucularga, jeke insanga, bakıttangan bilim tarbiya berüydü, talantlı okuyuculardan şığın oygotup, gelecekte maksat koyup, işenimdüğü kadam çiltep, uşunça jol körsötüydü. El aralık Sebat Bilim Berüğü Mekemesi jetekçiliğinin aslında iş jürgözüp geliyordu. Filosofiyada sandan sapatka degen mıyzam var. Oşon üçün bizdin okuyucay özünün profesyonaldık dengeli menen sapattığı bilim berip kelet. Bul bir ele mugallimderdin okuyuculardın bilim berüğü ministerliğinin işi emez. Sizlerdin de bütün döy kovumdun jalpı kirişüsü menen işke aşarı anık. Oşonduktan bugünkü bilim saltanatın dağı bir cıyıntığının kübösü bolup turgan sizlerdi, bütürücülörüvüzdün, atçotluk günü menen, jeke özümdün, jeke emgek cemaatımın atınan kutluktayımın. Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнкү биздин коноктор, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, Ысыкөл райондук мамлекеттик администрациясынын атынан сиздерди бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.
Merhaba değerli misafirler. Bizdin ıskölümüzgö koş kelipsingler. Bugünkü bayramımız tepkilikli olsun. Urmattуу бүгүнкү салтанаттуу катышуучулар. 21 кылымда кайсы элдин жаштары жакшы билим алса, ошол эл алдыга өсүп өнүгөт. Билими жок эл артта калып калат. Ошондуктан Сибат биз үчүн абдан жакшы кызмат кылып атат деп эсептейбиз. Сибат тарабынан жасалып аткан эмгектин өзгөчөлүгү билимдин өтө жогорку деңгээлде берилгендиги. Лицейди аяктаган соң дүйнөлүк өнүккөн мамлекеттерде окуп, иштеп жатышкандыгы айгинелеп турат. Бул лицейдин сапаттуу билим алып атканын белгиси. Ошондуктан бул жагынан Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү майрамыбыз кут болсун. Бүгүнкү бүтүрүүчүлөргө ак жол каалайбыз. Рахмат. Урматтуу ага эжелер, алыстан ат арытып келген меймандар, кадырман коноктор жана сүйүктүү ата-энелер. Акыркы жолу урулган коңгуроо көздөн жаш тегеретип, муңду угулат эмеспи? Ал анткени 11 жыл бою ар сабак ортосунда калган балалык кездерди эске салар. Парталаш досторду эстеп усаа болор. Кызык учурларды эстеп кубанар. Соңку добуш эмеспи? Бардыгыңыздар мына бүгүн өзүңүздөрдүн акыркы коңгурооңуздарды эстеп отурган чыгарсыздар. Анда эмесе кезекти лицейибиздин 10 жылдык мааракесине уда келген бүтүрүү салтанатынын урматына арналып, окуучуларыбыздын күчү менен даярдалган концерттик программага берели. Башат алып Кыргыздан бардыгына майрам би. Өргө чапкан жалын жаш өтүп кетсе таңылбас. Эр жигитке шайма шай, эрге пиле карындаш. Шум карганат каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тай туруну чапкандай. Кандай адам тим турат, талбай жүрөк булкунат. Жалпы тегиз пилесек жалындасын ынтымак. Күйгө келип тилектен күйүп жанып күн өткөн. Жаның барда өчүрбө жалыныңды жүрөктөн. Шарапаттуу дүйнөдө шаңга кошул сүрдөбөй. Кантип чыдап турасың?
Ооба көрөрмандар, бизде бүгүн зор салтанат улуу шаң. Сиздер үчүн арналган бүтүрүүчүлөрүбүз үчүн даярдалган чакан концерттик программаны жабыктап жарыялоого уруксаат этиңиздер да салтанаттын экинчи бөлүгү расмий бөлүгүн ачууга уруксаат этиңиздер. Şimdi ise programımızın ikinci bölümü resmi bölümüne geçiyoruz. Акыркы коңгуроо аялуу күн. Бир карасаң кубанычтуу, окуучуларыбыз уядан учканы турушат. Бир карасаң аялуу, жүрөк сыздайт. 5 жыл бою бирге жатып, бирге туруп, бир үй бүлөдө болуп калган кечээки балапандарыбыз бүгүн көлдүн ак куусу сымал алыска сапар алганы турушат. Албетте, бүгүн жаңырган коңгуроо ак жолтой болсун дейле. Mezuniyet. Bugün öğrencilerimiz 5 sene kardeş gibi, bir aile gibi yaşadıkları eğitim yuvasından ayrılmanın üzüntüsünü mezun olmanın sevinciyle birlikte yaşıyorlar. Анда эмесе, урматтуу салтанаттын күйөрмандары, дүркүрөгөн кол чабуулар менен бүтүрүүчүлөрүбүздү сахнабызга чакырып алалы. Şimdi alkışlarımızla mezunlarımızı davet ediyoruz. Kubatova Kunduz, 2012-2013 okul yılındaki Ayaluu Cansır'ın Adam Dilinde Attu Respublikak Festivali'nin 3. orunun nesi. 2013 yıldaki El Aralık Tilcana Madaniyat Festivali'nin aktörlük çevirçilik boyunca 2. orunun nesi. Кайырова Айжан, 2014-2005 окуу жылындагы окуучулардын өзүн өзү башкарууларына мүчөсү, коомдун активисти, мыкты спортчу. Будда Бардока в гармонии с миром.
Бекболотова Аксамайды чакырып алмакчыбыз. Кубанты Бежей агайды, курдаштар ишке жарайлы. Китептен эмес турмуштан көрөбүз дагы далайды дегендей, келечекке ишенимдүү кадам менен адам алдыга умтулуп, бийиктерди багынткан окуучуларыбыз дагы көп. Анда эмесе сахнага республикалык, эл аралык олимпиаданын катышуучуларын жана жеңүүчүлөрүн чакырабыз. Айтбек кызы Айгерим. Şimdi ise sahneye ülke olimpiyatlarına ve uluslararası olimpiyatlarına katılan ve derece alan öğrencileri sahneye davet ediyoruz. Айтбек кызы Айгерим, Байболот Айжан, Белоусова Диана, Нурланова Айзада. Республикалык олимпиаданын байгелүү орундарынын ээсине сыйлык тапшыруу жана куттуктоо үчүн сөз Ысык Көл областык билим берүү мекемесинин Усулдук лабораториясынын башчысы Арыкбаева Бейшекан эжеге берилмекчи. Ülke içi olimpiyatlarında ve uluslararası olimpiyatlarında dereceye giren öğrencileri ödül vermek üzere Hamza Bey'i ve Beyşakan Ece'yi davet ediyoruz. Alkışlarınızla öğrencilerimiz yerlerini alalım. Albatta, bu ilgilikler sizlerin bilimin erdiğin jıyıntığı. Bирок ошол ийгиликке келүү үчүн билимин, эмгегин аябай мыкты мугалимдердин эмгеги да зор. Сыйлоо кезеги жаш муундарда окутуп тарбиялоодо зор салым кошкон мугалимдерибизге жетти. Келгиле анда сиздердин кол чабыңыздар менен эжелерибизди чакырып алалы. Каптагаева Нуржан Саламатовна, Кудряшева Ирина Николаевна, Токтакунова Нургүл Шамукамбетовна, Султаналиева Эльмира Садырбековна, Иманкулова Венера, Doğan ve Merve, Кыдыкбек кызы Чолпон, Эльбаева Жазгүл Бактыбековна, Аппасова Камила Кенжебаевна, Карамурзаева Нуржамал. Muğalimdirizi arada gramatın tapşırığı kutuktoo üçün söz jana Respublika Olimpiyadan katışucuna sıylık tapşırığı üçün Hamza Tekin Kıroğlu Bey'e verilmek. Jana Dinar Asırankulovan'da bu жаққа çakırıp alsak, beleklerin beri üçün. Şimdi müdürün başarılı öğrenciler için kutlaması okunacak. Көңүл буруңуздар. Лицейде мүдүрүнүн буйругу окулат. 2016 жылдын 24 майындагы номер 01-13-255 буйругу менен тааныштырам. Бүтүрүүчүлөрдү сыйлоо жөнүндө 2011-2012 жылы кабыл алынып, 2015-2016 окуу жылына чейинки 5 жыл аралыгында көрсөткөн окудагы эң мыкты ийгиликтери, коомдук иштердеги зор салымдары, үлгүлүү жүрүш туруш үчүн 4 окуучу лицейдин алтын тактасына алтын тамгалар менен атын жазуу менен сыйланышсын. 5 sene geçti. Arkasında iz bırakanlar altın tahta ismini yazacaklar. Şimdi lisenin geleneği olan altın tahtaya en öndeki 4 öğrencimiz Erkebayeva Elmira,
Алған сыйлықтарыңар құт болсын. Қалған қыздар ордыңыздарға тұра берсеңіздер. 4 қыз лицейдің алдыңқылары Еркебаева Эльмира 1-ші орында. Экинчи орун табылды кызы Бегайым. Üçüncü орун Артык кызы Нурия. Жана Айтбек кызы Айгерим. Акыркы коңгуроо кандай бийик угулат. Уккан адам жүрөгүндө ой калат. Бирок бул акыркы коңгуроо силер үчүн келечекке алгачкы кадам. Сүйүктүү биздин бүтүрүүчүлөрүбүз дал бүгүн билим уясына алыскы билимдин табышмактуу ааламына учар кез келди. Артыңарга кылчайсаңар силерге ишеним арткан ага эжелериңер, үмүткө көзү толгон ата энеңер отурат. Келечекте бул ишенимди актаган Кыргызстандын мекенчил жарандары болгула демекчибиз. Evet, mezuniyet, veda, hüzünlü ifadeler. Ama siz hüzünlenmeyin sevgili mezunlarımız. Yeni bir dönemin umut dolu semalarına kanat çırpmaya hazırlanan sizleri kutluyor. Kırgızistan'ın geleceğine emeni gelecek nesil olacağınızı umut ediyoruz. Бүтүрүүчүлөрдүн катын окуп, окууга лицейдин эң мыкты окуучулары Эркебаева Эльмира, Аманатова Айбикал, Байболот Айжан чакырылат. Кол чаап, тозуп алыңыздар. Şimdi konuşma sırası mezun alınacak öğrencilerimizde. Sahneye lisemizin önde öğrencileri Erkabayeva Elmira, Amanturova Aybikal, Bayboğut Aycan'ı çağırıyoruz. Alkışlarınızla. Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү бүтүрүү аземинин коноктору жана катышуучулары. Бул күн жашообуздагы эң маанилүү күндөрдүн бири. 5 жыл бою татаал турмуштун жолдорунда адашпасын деп, жашообузга шам чырак болуп, жолубузга жарыктык бере турган билимин берип, канатынын астында мээрим менен тарбиялап өстүргөн лицеист менен коштошуп жатабыз. 5 жыл аябай деле узак убакыт эмес, бирок өмүрүбүздүн бул кичинекей бөлүгү алдыбыздагы жашообузга чоң таасирин тийгизерин билебиз. Ата энебиз алыста болгон убакта бизге ар тараптан колдоо көрсөтүп, көйгөйлөрүбүздү бөлүшүп, ар дайым жаныбызда болуп келген сүйүктүү мугалимдерибизге ыраазычылыгыбыз чексиз. Бизге билим берип гана чектелбестен, келечекке туура кадам таштоого жардам берип, таалим тарбия үйрөтүп, жашоого болгон көз карашыбызды оңдоого жана кеңейтүүгө өздөрүнүн зор салымын кошушту. Ар кандай күндөрдү баштан өткөрдүк, бирге күлүп, бирге ойнадык. Эстен кеткис сонун учурлар көп болду. Устаттарыбыз түрдүү экскурсия, пикник, көптөгөн көңүл ачууларды уюштуруп, бизге алтындай болгон убактыларын бөлүштү. Жаман жакшуучулар да дайыма жаныбызда болушту. Аларга миң мертебе ыраазычылык билдирүү менен башыбызды төмөн ийип, бизге кылган эмектерине, төккөн мээримдерине, тарткан түйшүктөрүнө чын жүрөктөн таазим этебиз. Ооба, биз азыр кагаз бетине жаза алгыс, сөз менен айта алгыс, сезимдер менен алдыңыздарда турабыз. Себеби биздин аз да болсо саз жашаган лицейдик турмушубуздун бир бөлүгү болгон тарбиячы эжекелерибизден алыска кетип жатабыз. Ушул башыбыздан өткөргөн бардык күндөрүбүз биздин сүйүктүү эжекелерибиз сиздерсиз көркүнө чыкмак эмес. Кандай убак болбосун, кандай учур болбосун, ар дайым жаныбызда жүрүп, ал акыбалыбызды сурап, колуңуздардан келген жардамыңыздарды көрсөткөндөрүңүздөр, ата энебизди сагынып, алардын мээримине муктаж болгон кезибизде бизди сооротуп, арыз муңубузду угуп, аны чечишип, эже ордун эже болуп бергениңиздерге чоң рахмат. Биздин сүйүктүү эжекелерибиз, мүмкүн сиздин көңүлүңүздөрдү калтыргандырбыз, мүмкүн сиздерге жакшы сиңди болуп бере алган жокпуз. Бирок биз сиздерди аябай жакшы көрөбүз, урматтайбыз. Сиздердин бизге кылган ар бир жакшылыктарыңыз, айткан ар бир сөздөрүңүз биздин жүрөгүбүздө. Жашообуздагы эң маанилүү болгон күндөрүбүздүн биз менен бирге өткөргөндөрүңүз үчүн, бизди кандай болбосун колдон буттан алып, алдыга жылганга жардам бергениңиздер үчүн, деги эле биздин жаныбызда жадырап жайнап жүргөнүңүздөр үчүн, биз сиздердин окуучуларыңыз чын жүрөгүбүздөн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздердин эмгегиңиздерге, сабырыңыздарга терең таазим. Жана албетте эң асылыбыз, аярыбыз, кымбатыбыз ата эне.
татыктуу билим, мыкты тарбия алып, бүгүн ушинтип лицейди бүтүрүп жатканыбыз сиздердин жетишкендигиңиздер. 5 жыл сиздерден алыс болдук, бирок көңүлүбүз ар бир күн сиздердин жаныңыздарда эле. Анткени жүрөктөрү байланган, эң жакын адамдарга эч кандай узун аралыктар тоскоол боло албайт. Жеңиштерибизге биз менен бирге сүйүнүп, ыйласак көз жаштарыбызды арчып, жыгылсак бутка тургузуп, кайра кулабасын деп колубуздан кармап, эң ишенимдүү, эң бекем тирегибиз сиздер болдуңуздар. Сиздердин кайратыңыздарды, мээримиңиздерди, сабырыңыздарды көрүп өстүк. Чыныгы адамгерчилик, чыныгы сүйүү, чыныгы сулуулук кандай болот экенин сиздерди көрүп үйрөндүк. Бизден эч нерсе аяган жоксуздар. Биз деп түндөрдү уйкусуз кечирип, бактыңыздарды биздин күлкүбүздө издедиңиздер. Сиздерге айтарыбыз, алтындай ата-энелер, биз болсо бактыбызды сиздердин жылмаюңуздарда таптык. Түн күн дебеген ак эмгегиңиздерди, бизден чоң үмүттөрүңүздөрдү актаганга аракет кылабыз. Келечекке туура жана өз ишенимдүү кадам аттайбыз. Анткени бизди ар дайым колдогон, кызым сен кыла аласың, биз дайыма жаныңыздабыз деген жылмаюу менен үйдөн тосуп алчу сиздер барсыздар. Жаныбызда болсоңуздар, биз эч нерседен коркпойбуз. Сиздер менен адамбыз. Эң кымбат, сүйүктүү, ардактуу, асыл ата-энелер, биз сиздер менен сыймыктанабыз. Сиздердин эмгегиңиздерди актоого ант беребиз, ант беребиз, ант беребиз. Ооба, мезгил китеп али окулуп бүтпөгөн. Күндөр, түндөр аны жазып барагын. Жаңы гана кече келген бул кызга турмуш бүгүн жаңыгадан баштады демекчи. Кыздардын сапаттуу билим алышына жан өрөп эмгек кылган, кызым дегенде түнү таттуу уйкусунан турган ата-энелерге сөз кезегин бермекчибиз. Куттуктоо сөзү менен сахнага лицейдин ата-энелер комитетинин төрайымы Анара Эжени өз коллегалары менен чакырууга уруксаат этиңиздер. Şimdi de kendi evlatlar için gecesini gündüzünü katarak çok şeylere katılanan velilere söz veriyoruz. Veli komitelerini ve Anar Ece'yi davet ediyoruz. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кеченин катышуучулары, ата-энелер, мугалимдер коллективи, биздин сүйүктүү бүтүрүүчүлөр, кыздарыбыз. Бүгүн эң бир чети кубанычтуу, бир чети аянычтуу күндөрдүн бири болуп атат. Анткени мектеп согосунан узап кетип атасыздар. Ушу биринчиден 5 жыл бою силерди тарбиялап, окуткан, ушу даражага жеткизген мугалимдерге ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ошондой эле кыздар, буюрса силер мынакей ушу жакшы билим алдыңар деп ишенем. Мындан ары дагы ушу билимдерди улап, ата-энелердин үмүтүн актап, келечегиңер кең болуп, каалаган максатыңарга жетишиңерди каалайм. Жолуңар сыдыр болсун. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнү биздин кыздарыбыз ушул турмуштун даңгыр жолуна кадам таштап жатып, кандайча толкунданып жаткан болсо, ушулардын ата-энелери биз дагы алардан кем эмес толкунданып турган учурубуз. Жүрөк толо ыраазычылыкты биз эң биринчиден Себат эл аралык билим берүү мекемесинин жамаатына, ошол эле биздин алдыбызда отурган ушул Зияш Бектенов атындагы Чоктал кыздар лицейинин мугалимдерине, тарбиячыларына айтмакчыбыз. Мен өзүмдүн жеке атымдан ошол эле учурда мага деле башка ата-энелер кошулса керек. Ушунчалык ыраазымын. 2011-жылы кызымды сиздердин колуңуздарга салып бергениме, ошол эң туура кадам жасаганымды бүгүнкү күнгө чейин сезип келген, бирок азыркы кезде дагы даана сезип турам. Урматтуу ата-энелер, урматтуу Кыргыз Түрк лицейинин эмгек жамааты, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ошо биздин кыздарды жакшынакай тарбиялап, дагы кыргыз элине жакшынакай кызмат кылыш үчүн терең билим алып кетишине биз чоң ыраазыбыз. Эмне дейбиз? Сиздердин эмгегиңиздер эч убакта жерде калбайт. Кыздарыбыз, сиздерге сапарыңыздар байсалдуу болсун. Мындан аркы алган билимиңерди өрчүткүлө. Билим алган адам эч убакта кор болбойт дейт. Ансандай мен ойлойм, биздин кыздар бизди уят кылбайт, мекенине, элине жакшынакай кызмат кылат деп сиздерге чоң ыраазыбыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен ушул мааракенин катышуучулары. Урматтуу Хамзабей, Райын Акматалиевна, Гүлнар Асановна, Мухаммедбей, сиздерге жана эл аралык Себат билим берүү мекемесинин администрациясына, жана Зияш Бектенов атындагы Ысыккөл кыздар лицейинин эмгек жааматына, жалпы ата-энелердин жана өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер.
Сиздер биздин кыздарыбызга эң сапаттуу билим бердиңиздер. Дегеним дүйнө өзгөрүүдө, убакыт өтүүдө, жашоо жаңыланууда, бардыгы дайыма өзгөрүп келсе да, билимдин адамдын жашоосундагы ролу эч качан өзгөрбөйт. Ал эч убакта эскирбейт. Билимдин экономика жана жашоо менен болгон байланыш күндөн күнгө өсүүдө. Билим өнүгүүнүн жана цивилизациянын куралы. Мына ошол куралды сиздер бүгүн берип окуучуларыңыздарды алтын уядан учуруп жатасыздар. Ооба, республикабызда көптөгөн мектептер бар. Бирок ал мектептерден айырмаланып, сиздер лицей биздин кыздардын акылына билим куюу менен бирге жан дүйнөсүнө ыйман салдыңыздар. Мекенчилдикти үйрөттүңүздөр. Үрөөнүн септиңиздер. Өз алдычылыкка үйрөттүңүздөр. Кайрымдуулукка, эмгекке, боорукерликке тарбияладыңыздар. Жалаң эле окуучунун сергек активдүүлүгү мүнөзүнө калыптандырбастан ата-энеге камкордук мамиле кылганыңар эл аралык сибат билим берүү мекемесинин өзгөчө миссиясы деп экендигин айтат. Албетте, ата-энелердин жардамысыз мектептин ишинин дүркүрөбөсүсү болбосо керек деп ойлойм. Ошондуктан билим берүү системасында мектепте ийгиликтерге жетүүнүн бирден бир жолу 3 бурчтук системасы. Ал мектеп, окуучу, ата-эне деп маани бергендердин бекеринен эмес. Мектеп канчалык аракет кылбасын, эгерде ата-эне мектеп менен кызматташпаса, окуучу билимсиз жана тарбиясыз бойдон кала берет. Ата-эне жанындай көргөн перзентин турмушта бактылуу болушун кааласа, мектеп менен тыгыз байланышта болуусу шарт. Карга сүйөт баласын аппагым деп, кирпи сүйөт баласын жумшагым деп дегендей ар бирибиздин балдарыбыз өзүбүзгө жакшы, өзүбүзгө акылдуу жана өзүбүзгө гана аялуу. Муну ар бир ата-ана билет жана сезет. Бирок урматтуу ата-энелер, биз өз абалыбызды гана, өз балдарыбызды гана сүйө алабыз, өз балдарыбызды гана түйшөлүп күйө алабыз. Ал эми мугалим деген ыйык атты алып жүргөн мектеп деген зор мекеменин кызматкерлери башкалардын балдарына мээримин төгүп сүйөт, башкалардын балдары үчүн түйшөлүп күйөт. Муну баарыбыз моюнга алышыбыз керек. Жана бул жүрөктөрү наристеникиндей таза инсандарга же тактап айтканда мугалимдерге зор эмгектери үчүн, биздин балдарыбызга көргөн эмгектери үчүн таазим этишибиз парыз. Таазим сиздерге, билим уясынын кызматкерлери, иштериңиздерге албан ийгиликтер болуп, мектебиңиздерде зор жетишкендиктер боло берсин. Ушул уядан учуп жаткан окуучуларыңар келечекте сиздердин эмгекти баалаган, биздин түйшүктү актаган, акылдуу, ыймандуу бир кесиптин ээлери болсун. Сөзүмдүн акырында бүгүнкү бүтүрүүчүлөргө каалоо айткым келет. Кыздар, биздин алтын кыздар, силер бактылуу жаштарсыңар. Эмнеге? Себеби силер эч оор көйгөйү жок өлкөдө, ажайып ала тоонун койнунда берметтей мөлтүрөгөн ысык көлдүн лицейинде өзгөчө мектепте билим алып, тарбия сиңирип жашадыңар. 5 жылдык убакыттын дээрлик көп бөлүгүн ата-энеден алыс жашадыңар, бирок жыргап жашадыңар. Айтканым, тил үйрөндүңөр, тереңдетилген билим алдыңар, ата-эненин мээримин туйдуңар, бири-бириңерге бир тууган болдуңар. Жаныңарда күнү түнү дебей мугалимдериңер, тарбиячыларыңар, силердин жашооңорго кам көргөн администрацияңар, ден соолугуңарды ойлогон врач медайымыңар, тамагыңардын жана жакшы жашооңордун шартын камын көргөн ашчылар жана ишчилер жүрүштү. Анда эмесе, элибизде айтылгандай, жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун дейли да.
кыздарыбыз ушу 5 жыл бою Себат окуусунда окуп, Түрк лицейинде жаш мектебинин атында окушуп, өздөрү мектептерин аякташты. Мен муну менен эмне деп айтмакчымын? Эми кыздарым. Баарыңар тең менин кыздарымсыңар. Мына уже бир аз күндө силер жанагы каркыра сыяктуу дүйнө жүзүнүн ар бир бурчуна учасыңар. Мен айтарым, сапарыңар байсалдуу болсун кыздарым. Кайсы жерде болбогула, Америкадабы, Лондондобу, Париждеби, кайсы жерде болбогула, жакшынакай билим алып келип, баарыңар тең мындай жакшынакай үзүрлүү билим алып келип, ушу биздин Кыргызстаныбызга мындай кичине үзүрүңөрдү кошкон жакшынакай кесиптин ээси болуп, бактылуу талайлуу кыздардан болуп, биз сыймыктана турган кыздардан болгула. Бактылуу болгула, ишиң окууңарга мына эми экзамен калды, ошо экзаменди жакшыраак бүтүп, аман эсен баарыңар тең чоң окуу жайларга ээ болуп, бир жакшы кесиптин ээси болуп бизди сүйүндүргүлө. Ишиңер эми окууңарга чоң ийгилик, ден соолукта болгула. Биз силерден менен сыймыктанабыз. Макенин кызы Айсулу бул окуу жайына киргенине 5 жыл болду. Гимназияга киргенине 5 жылдан бери ушул окуу жайында ата-энеси канчалык ушул кызымды окутам деп ошол эмгегин актап, ата-эненин эмгегин актаган кыздардан болсун, мугалимдерибиздин канчалык билим берип, терең билим берген, ошону актап келечекте бир атактуу бир кесиптин ээси болушуна тилектешпиз. Жакшылык болсун, ошол балдарыбыздын келечегине бир ак жолу каалайм. Эшиктери дайым ачык болсун. Кыздарыбызга өмүр берсин.